Сооронбай Жээнбеков үй бүлөсү менен Кыргызстанга кайтып келдим. Таласта баласын куткарам дегенине каза болдум. Ош базар жактан бир да сойку табылган жок. Менты, Эдина, мен чиновникмин, мас көпөз кармалдым. Өзбек тарап Кыргызстанга электр мамысын орнотуп койгон. Ош шаарында үйлөрдүн биринен маймыл табылды. Райым үйдө, эмне үчүн 4 баланын энеси түрмөдө. Өмүрбек Субаналиев жаңы кызматка дайындалды. Президент Садыр Жапаров обсервацияда. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков үй бүлөсү менен Кыргызстанга кайтып келди. Бул тууралуу экс-президенттин жакындары кабарлашты. Жээнбеков кечээ Сауд Аравиясынан Бишкекке учуп келди. Кыргыз Республикасынын мурунку президенти Сооронбай Жээнбеков Меккеге кечээ ажылыкка учуп кеткен эле. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков Сауд Аравиясынын королүн чакыруусу менен барган, деп билдирген экс-президенттин пресс катчысы Толгонай Стамалиева. Кечээ 14 февралда Талас облусунун Арал айылында көлмөгө 2018-жылы туулган жаш бала чөйүп кеткен. Баланын апасы баласын куткарам деп артынан түшүп, кошо чөйүп кеткен. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Баланын атасы уулун жансыз денесин суудан алып чыккан. Жерине Талас райондук Өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн 4 куткаруучу тартылып, аял кишинин жансыз денеси суудан чыгарылып, Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүлүп беришкен. Бишкек шаарындагы Ош базардын айланасына жайгашкан мейманканаларга түнкү рейд жүргүзүлдү. Бул тууралуу шаардык мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Ленин акимиятынын адистери райондук ички иштер бөлүмүнүн жана кайгылуу кызматкерлери менен биргеликте мейманканаларды текшерүү үчүн түнкү рейд өткөрүштү. Кечки саат 8ден түн ортосуна чейин Кулиев, Павлов, Рыскулов жана Чүй проспектисиндеги мейманканалар текшерилип, атайын топ тарабынан мыйзам бузуулар аныкталган жок деп айтылат билдирүүдө. Мэрия Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 167-беренесине ылайык сойкулук үчүн сойкуканаларды уюштуруу же тейлөө же бузукулук үчүн сатып алуу же сутенердик кылуу 5-категориядагы айыппул же 1-категориядагы эркиндигинен ажыратуу менен жазалана тургандыгын эскертет. Ошондой эле 16 жашка чыга элек адамдарды пайдалануу менен жасаган жосундар 6-категориядагы айып же 2-категориядагы эркиндигинен ажыратуу менен жазаланат. Белгилей кетсек, текшерилген мейманканаларда сойкулар иштей турганы коомчулукка белгилүү. Депутат Камчыбек Жолдошбаевдагы Кулиев көчөсүндө иштеген сойкуларга нааразычылыгын билдирип келет. Мэрия бир да сойку таппай калгандыгы таң калыштуу көрүнүш. Бакай банктын башкармасынын төрагасынын орун басары Марат Какеев милиция кызматкерлерине кол салды. Ал мас абалында унаа башкарып бара жаткан. Бул тууралуу Кактус медиа редакциясына коопсуздук күчтөрүнүн кызматкерлери билдиришти. Алардын айтымында, кечээ 14 февралда саат 3:30 чамасында Шопоков жана Фрунзе көчөлөрүнүн кесилишинде патрулдук милициянын кызматынын кызматкерлери унааны токтотушканда, айдоочу мас болгон. Ал киши токтоп, өзүн чиновникмин деп тааныштырып, аны кое берүүнү суранды. Бирок милиция кызматкерлери административдик протокол үчүн документтерди талап кылышкан. Бирок айдоочу ачууланып, агрессивдүү болуп, милиция кызматкерлерин ашата жөккөн. Ал тынчтануу өтүнүчүнө эч кандай реакция кылбай, милициянын погондорун, төш белгилерин жана камераларын жулуп алган. Камакка алынгандан кийин дароо прокурорлор ишти жабууну же токтотууну талап кылган. Ички иштер башкармалыгынын тергөө органына кысым көрсөтө башташты. Алар аны кандай гана жол болбосун бошотууну талап кылышкан. Натыйжада кечээ 14 февралда түштөн кийин соттун чечими менен өлкөдөн чыкпоо жөнүндө тилкат менен бошотулду. Баткен облусуна караштуу Боз-Адыр айылына өзбек тарап электр мамысын орнотту. Буга байланыштуу жергиликтүү тургундар нааразычылыгын билдиришти. Алар журналисттерге 14 февралда Өзбекстандын Тажик улутундагы жарандары Кыргызстандын аймагына электр мамысын орнотушкандыгын айтышты. Түнкүсүн айыл тургундары аны кайра алып салышкан. Бир тажик жараны Кыргыз жерине үй куруп алды. Эми ал 3 фазаны үйүнө алып киргизүүнү көздөөдө. Кечээ кечинде электр мамысын алып салдык. Азыр жергиликтүү бийлик бул маселени чечүүгө аракет кылып жатат, дешти тургундар. Зоопарктан качып кеткен маймыл Ош шаарындагы турак жайдын бирине кирип кетти. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Министрликтин маалыматы боюнча, бир күн мурун саат 22:05-те Навою эс алуу багында зоопарктан жаныбар качып кеткен. Маймыл Загородная көчөсүндө жайгашкан үйлөрдүн бирине кирген. Аны Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруу кызматынын куткаруучулары кармап, зоопарктын ээсине өткөрүп беришкен деп билдиришти министрликтен.
Бүгүн 15 февралда өкмөт үйүнүн жанында Таш-Мойнок айыл өкмөтүнүн тургундары митинг өткөрүштү. Алар Абдил Сегизбаевга каршы козголгон кылмыш ишинин алкагында каралган Таш-Мойнок айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы Жылдыз Чодобаеванын үй камагына бошотууну суранышты. Катышуучулардын колунда Райым үйдө, эмне үчүн 4 баланын энеси түрмөдө, Жылдыз Чодобаеванын эмчектеги баласы бар, эркиндикке чыгаралы деген жазуулар бар плакаттарды көтөрүп алышкан. Өмүрбек Субаналиев өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Улукбек Марипов кол койду. Марип Тулеев Өмүрбек Субаналиевдин орун басары болуп дайындалды. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 24-25 февраль күндөрү Москвага барууну пландаштырууда. Бул тууралуу РИА Новости Бишкектеги дипломатиялык булагына таянуу менен билдирди. Маалымат булагы билдиргендей, учурда мамлекет башчы Садыр Жапаров обсервацияда. Мындай кадам Москвага сапар тартаардан алдында көрүлгөн. Президенттен сырткары Москвага коштоп барчу чиновниктердин баары обсервацияда.